Саламатсыздарбы? Сабагыбыз электрондук расписание түзүү боюнча болмокчу. Өзүбүздүн жеке расписаниябызды түзсөк да болот, же болбосо жалпы мектептин расписаниясыны электрондук түзсөк да болот. Электрондук расписание түзүү үчүн Google календарды колдонобуз. Google календарды колдонуу үчүн Chrome'ду ишке киргизебиз. Chrome'ду ишке киргизгенден кийин бул жерде өзүбүздүн аккаунттун белгиси турат. Ошол аккаунттун жанында Google'дун приложениялары деген баскыч бар. Ушул баскычты басабыз. Басканыбызда бул жерден Google'дун приложениялары чыгат. Бул жерден календар дегенди тандайбыз. Календар дегенди тандаганыбызда төмөнкүдөй болуп бет ачылат. Бул жерден окей дегенди басып коебуз. Андан кийин календар түзүшүбүз керек. Календар түзүү үчүн биринчи кезекте календарды настройка кылып алышыбыз керек. Бул жерде биринчи неделя деп турат. Бул жерде календарыбыз бир жумалык календарды көрсөтүп турат. Эгер бул жерди баса турган болсок, ден, неделя, месяц, год, расписание деген баскычтар бар. Бул жерден мисалы ден дегенди баса турган болсок, бир күндүк эле календарды көрсөтөт. Ал эми месяц дегенди тандай турган болсок, бир айлык календар чыгат. Ал эми расписание дегенди тандап көрсөк, төмөнкүдөй болуп календар чыгат. Ал эми бул жерден биз неделя дегенди тандап коебуз. Себеби биздин расписаниябыз бир жумалык болуп түзүлгөндүктөн, ошондуктан календарды неделя дегенди тандайбыз. Бул жерде бир жумалык календар көрүнүп турат. Бирок бул жерде биринчи жекшемби күндөн баштап көрсөтүп турат. Биз календарды өзгөртүп алсак болот. Биринчи дүйшөмбү, анан шейшемби, шаршемби, бейшемби деп катары менен кете тургандай кылып. Ал үчүн бул жерден биз настройки деген баскычты басабыз. Настройки деген баскычты басканыбызда бизден ушундай меню чыгат. Бул жерден настройки дегенди тандайбыз. Настройки дегенди тандаганыбызда календардын настройкалары чыгат. Биринчиде турган тил русский бойдон калат. Андан кийин страна деген жерден Кыргызстанды тандайбыз. Формат даты деген жерде биринчи айдын аталышы, андан кийин число, андан кийин жыл турат. Биз бул жерди өзгөртүп алсак болот. Биринчи число, андан кийин айдын аталышы, анан жыл. Ал үчүн бул жерди басабыз. Баскандан кийин биз 31-12-2022 дегенди тандайбыз. Андан кийин формат времени деп турат. Убакыттын форматы. Бул жерде 1:00 PM деп турат. Биз 24 сааттык форматты тандап алсак болот. Ал үчүн бул жерди басабыз дагы 13:00 дегенди тандап коебуз. Андан кийин показывать дополнительный часовой пояс деген бизге кошумча часовой поястын кереги жок. Төмөн жакка түшөбүз. Дүйнөлүк сааттарды көрсөтүүнүн кереги жок. Мероприятие продолжительность по умолчанию 60 мүнөт деп турат. Биз бул жерди өзгөртөбүз. Анткени биздин сабактар 45 мүнөттүк болгондуктан биз бул жерден 45 минута дегенди тандайбыз. Ал үчүн ушул жерди басып 45 минут дегенди тандап коебуз. Андан кийин төмөн жакка түшсөк, назначать видеоконференции Google Meet для моих мероприятий деген жердеги галочка турат. Эгерде биз ушул календар боюнча видеоконференцияларды уюштурсак да болот. Андан кийин настройки уведомления деп турат. Бул жерде оповещение деп турат. Бул жерди басып уведомленияны өчүрүп койсок да болот. Же болбосо уведомленияны рабочий столго чыгарып койсок да болот. Оповещение боюнча кала берсин. Бул жерден показывать выходные деп дем алыш күндөрдү дагы көрсөтүү бойдон кала берсин. Показывать отклоненные мероприятия, отклоненный мероприятиялардан кала берсин. Показывать номер недель, жуманын номерлери көрүнүүнү галочка койбой койсок да боло берет. Бул жака эч жерине тийбестен эмне, төмөн жака түшсөк, первый день недели воскресенье деп турат. Жуманын биринчи күнү воскресенье деп турат. Биз бул жерди өзгөртүп койсок болот. Жуманын биринчи күнү дүйшөмбү деп
Ал үчүн ушул жерди басабыз дагы. Понедельник дегенди тандап коебуз. Андан кийин персонализированный режим просмотра 6 күндү тандап коебуз. 6 күн тең көрүнүп турсун бизге. Төмөн жакка түшсөк, включить офлайн доступ к календарю деп турат. Эгер бул жерди галочка кое турган болсок, интернет жок болсо деле биз календарды көргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Ушундай кылып настройка кылабыз. Настройка кылгандан кийин кайра артка ушул стрелканы басып кайтабыз. Изменение сохранено деп чыкты. Мына биринчи дүйшөмбү күн 9 май, экинчи күн 10 май, үчүнчү күн 11 май болуп, воскресенье 15 май, бир жумалык календар көрүнүп турат. Бул жерде 13 май көк болуп турат. Бул демек бүгүн 13 май. Кайсы күн болсо ошол күн ушундай көк болуп калат. Бул жерден биз төсүнү дагы өзгөртүп койсок болот, көк бойдон кала берсин. Андан кийин расписание түзүү үчүн бул жакта мои календари деп турат. Буларга тийбейли. Төмөн жакта другие календари деп турат. Ушул жерден плюс белгини басабыз. Басканыбызда төмөнкүдөй меню чыгат. Бул жерден создать календар дегенди тандайбыз. Создать календар деген тандаганыбызда название деп чыгат. Название деген жерге расписание деп жазып коебуз. Расписание деп жаздык. Описанияга ушул расписание боюнча түшүндүрмө жазып койсок да болот, же эч нерсе жазбай койсок деле болот. Часовой пояс деген жерде Кыргызстан деп тандалып туруш керек. Эгерде Кыргызстандан башка часовой пояс тандалып калган болсо, бул жерди басып, ушул жерден Кыргызстанды таап белгилеп коебуз. Андан кийин создать календар деген баскычты басабыз. Басканыбызда создание календар болуп, календар түзүлө баштайт. Бир аз көтүп турабыз. Мына календар расписание создан деп чыгат. Бул жерден X деле басып коебуз. Андан кийин өйдө жактан настройканын жанындагы стрелканы басып артка кайтабыз. Биздин расписание түзүлдү. Расписаниябыз мына бул жерде турат. Бул жерде башка календардагы галочкаларды алып коебуз. Мына алып койдук. Расписание деген галочка калсын. Эми расписанияны түзөбүз. Расписание дагы бир настройкасы калып кетиптир. Бул жерден настройка дегенди басып туруп, настройка дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда төмөн жакта дагы бир настройкасы калып кетиптир. Мероприятие, настройка уведомления. Бул жерде режим просмотра деп турат. Уменьшать яркость прошедших мероприятий деген жерге галочка коюп кое турган болсок, өтүп кеткен күндөрдөгү сабактардын расписаниясынын яркосты бир аз төмөн болуп көрүнөт. Өтө элек жаңы келе турган, өтүлө турган сабактардын расписаниясы яркий болуп көрүнөт. Андан кийин кайра настройка дегенден артка кайтабыз. Эми расписание түзөбүз. Расписание түзүү үчүн биринчи понедельник күндөгү расписанияларды түзүп алабыз. Бул жерден каалаган жерге эле мыштын көрсөткүчүн алып барып басып түзсөк боло берет. Сааттарны расписанияны түзүп атканда оңдоп алабыз. Мисалы, каалаган жерге алып барып туруп, мыштын сол жак баскычын басабыз. Басканыбызда ушундай болуп чыгат. Добавьте название деп чыгат. Мисалы, бул жерге математика 6 класс деп туруп мугалимдин аты жөнүн жазып койсок болот. Андан кийин бул жерде понедельник деп турат. Бул жерде не повторять деп турат. Ушул жерди басабыз. Бассак, бул жерде мына саат турат. Биздин биринчи сабагыбыз саат канчада башталат. Ошол жерде саатты өзгөртүп коебуз. Мисалы, 8:30 башталса, 8:30 деп жазабыз. Бул жерди 9:15 бүтөт. Биз 45 мүнөттүк сабакты настройкадан белгилегенибиз үчүн автоматтык түрдө бирге 45 мүнөт коюлуп калат. Андан кийин не повторять деген жерди басабыз. Не повторять деген жерди басып туруп, еженедельно, понедельник дегенди тандап коебуз.
Себеби биздин расписание ар биринчи күн ушул расписание кайталанып турат. Ошондуктан еженедельно, понедельник дегенди тандап койсок, улам кийинки мисалы 16 май күнү дагы ушул календар автоматтык түрдө календардан чыгып турат. Андан кийин төмөн жака түшсөк, другое деген бар. Другое дегенди тандасак, бул жерде дагы настройкалар бар. Повторять с интервалом один деп турат. Ар бир жумада өзгөрүп турат. Бул жерлерини өзгөртпөйбүз. Төмөн түшсөк, расписание бул жерде жашыл болуп турат. Бул жерде түстөрүнү өзгөртүп койсок да болот. Ушул жерди басып туруп, стрелканы бассак, мына ар кандай түстөр чыгат. Жашыл бойдон эмне кала берсин, сохранить дегенди басып коебуз. Же болбосо бул жакта добавить уведомление деген бар. Добавить уведомление дегенди басып туруп, за 10 минут до начала деп турат. Ушул жерди басып, за 5 минут до начала дегенди белгилеп кое турган болсок, биздин сабак башталганга 5 минут калганда бизге билдирүү, башкача айтканда уведомление келип турат. Андан кийин сохранить деген баскычты басып коебуз. Мына биринчи сабагыбыздын расписаниясы коюлду. Эгерде мектептин расписаниясын түзүп аткан болсок, бул жерге бир канча сабактарды кошсок болот. Мисалы, азыр 6 класстын сабагы коюлду. Мисалы 5 класс боло турган болсо, ушул жерди понедельниктен каалаган жерге алып барып туруп, мыштын сол жак баскычын басабыз дагы. Бул жерге добавьте название деген жерге, мисалы, табияттануу 5 класс деп жазып туруп, мугалимдин аты жөнүн жазып койсок болот. Андан кийин бул жерде саатын өзгөртүп коебуз. Мисалы 5 класска дагы биринчи сабак табияттануу боло турган болсо, 8:30 деп жазабыз. Бул жерди бассак автоматтык түрдө 9:15 деп коюлуп калат. Не повторять деген жерди басабыз дагы, бул жерден дагы еженедельно, понедельник дегенди тандап коебуз. Анан төмөн жакка түшүп, бул жерден эч кандай өзгөртпөйбүз. Эгерде дагы бир айта турган нерсе, кабинеттердин номерлери бар болсо, кабинеттердин номерлерин коюп койсок болот. Мисалы, ал үчүн добавить местоположение деген жерди басабыз дагы. Бул жерге 112 кабинет болсо, 112 деп жазабыз. Бул жактан сиздерден точка доступка чыгып калышы мүмкүн. Бул жактан точка доступаны тандаштын кереги жок. 112 деп эле жазып туруп, бул жактан сохранить деген баскычты басып коебуз. Бассак, мына табияттануу, табияттануу 5 класска Нурланбек кызы Аида деген эжеке өтөт. Саат 8:30-дан 9:15 чейин 112 кабинетте. Эгерде бул жерден өзгөртө турган болсок, карандаштын сүрөтүн басып туруп, кайрадан өзгөртүп койсок болот. Мисалы, мугалим алмаша турган болсо, же болбосо биринчи сабактан экинчи сабакка жыла турган болсо, бул жерди басып туруп, биз өзгөртүп койсок болот. Мисалы, басканыбызда төмөнкүдөй болуп чыгат. Бул жактан саатыны өзгөртүп коебуз. Саатын өзгөртсөк, кийинки сабакка жылат. Бул жерден же болбосо мугалимдин аты жөнүн өзгөртөбүз. Эгерде мугалим алмашып кала турган болсо, сохранить деген баскычты басып коебуз. Ушундай кылып бир канча сабактарды кошуп түзсөк болот. Эгерде жалгыз өзүңүздөрдүн сабагыңыздарды түзө турган болсоңуздар дагы ушундай жол менен түзүп кете берсеңиздер болот. Бул Google календарды сакташтын кереги жок. Бул автоматтык түрдө өзү сакталат. Бул жерден мисалы азыр мектеп боюнча түзгөндө ушундай болуп сабактар кошулуп кете берет. Азыр биринчи сабакка дагы бир сабакты кошуп берейин. Биринчи күндө каалаган жерге мыштын көрсөткүчүн алып барып, бир жолу басабыз дагы бул жерге мисалы география 7 класс мугалимдин аты жөнүн жазабыз.
кайсы мугалим өтө турган болсо бул жерден саатты басабыз дагы 08:30 деп коебуз. Мына saat 8:30 башталат. Бул жерде бассак автоматтык түрдө 9:15 болот. Бул жерден дагы не повторять деген жерди басып туруп еженедельно понедельник дегенди тандап коебуз. Андан кийин добавить местоположение деген жерди басабыз дагы. Мисалы 114 кабинет болсо 114 жазып туруп сохранить деген баскычты басып коебуз. Мына биринчи күнгө биринчи сабакка азыр 3 сабак коюлду. Эгерде жалпы мектептин календарын түзүп атсаңыздар ушундай кылып коюп кетесиздер. Бул жерден өчүрүп койсок дагы болот. Мисалы өчүрүү үчүн ушуну басабыз. География дегенде бул жерден корзинаны басабыз. Бул жерден только это мероприятие дегенди же это и последующие мероприятия дегенди тандап туруп окей дегенди басып коебуз. Андан кийин бул табияттануу деген тандайбыз. Корзинаны басабыз дагы же все мероприятия деген тандап туруп окей дегенди басып коебуз. Эми математика 6 класс деп жаздык. Экинчи сабакты түзүп көрөлү. Азыр бул жерде бир гана өзүмдүн расписаниямды түзүүнү көрсөтүп берейин. Эгерде мектептин жалпы расписаниясын түзө турган болсоңуздар, жанагындай кылып эле түзүп кетесиздер. Мисалы, экинчи сабактын расписаниясын түзүш үчүн кайра ошол понедельник деген жерде каалаган жерге алып барып, мыштын сол жак баскычын баскандан кийин добавьте название деген жерге математика 6 класс деп жазабыз. Бул жерден саатты белгилейбиз дагы. Экинчи сабагыбыз 9:20 башталса 9:20 дейбиз. Бул жерди бассак автоматтык түрдө 45 мүнөт коюлуп 15-те бүтөт. Не повторять деген жерди басып еженедельно понедельник дегенди тандайбыз. Себеби бул сабак ар биринчи күн кайталанып турат. Еженедельно понедельник дегенди баскандан кийин добавьте местоположение деген жерге кабинеттин номерин коюп койсок болот. Сохранить деген баскычты басып коебуз. Мына экинчи сабак түзүлдү. Үчүнчү сабакты түзүү үчүн дагы эле каалаган жерге алып барып понедельниктен басабыз дагы бул жерге алгебра 11 класс деп жазабыз. Бул жака саатты белгилейбиз. 15-те бүткөн болсо экинчи сабак, үчүнчү сабак 10:10 башталат. 10:10 деп жазабыз дагы. Бул жерди бассак автоматтык түрдө 45 мүнөт коюлат. Андан кийин не повторять деген жерди басып, кайра эле еженедельно понедельник дегенди тандайбыз. Сохранить деген баскычты басып коебуз. 4-нчү сабакты дагы ушундай кылып түзөбүз. Добавьте название деген жерге алгебра 11 класс деп жазабыз. Саатты коебуз. 3-нчү сабак 10:50 бүтсө 3-нчү сабак 10:55-те бүтсө 4-нчү сабагыбыз 11:05-те башталат. Бул жерге 11:05 деп жазабыз. Бул жерди бассак 11:50-де бүтөт. Андан кийин не повторять деген жерди басып туруп еженедельно понедельник дегенди тандайбыз. Бул жерди сохранить дегенди басып коебуз. Же кабинет боло турган болсо кабинетти номерини 115 деп жазабыз дагы. Сохранить деген баскычты басабыз. Азыр 4 сабак түзүлдү. Эми 5-нчи сабакты түзүш үчүн кайра эле ушул жерден каалаган жерге мыштын көрсөткүчүн алып барып сол жагын басабыз. Добавьте название деген жерге математика 5-нчи класс деп жазабыз дагы. Сааттан 11:55 деп жазабыз. 11:55 деп жазгандан кийин бул жака 12:40 болот.
неповторять деген жерден еженедельный понедельник, добавьте местоположение 115, сохранить деген баскычты басып коебуз. Андан кийин 6-чы сабакты дагы түзөбүз. Математика 5-чи класс. Бул жерден саатты коебуз. 12:45 башталат. 12:45 деп бул жака жазабыз. Бүтүшүнү мыштын көрсөткүчүн алып барып туруп сол жагын бир жолу бассак автоматтык түрдө коюлуп калат. Себеби биз настройкадан 45 мүнөт деп тандап койгонбуз. Андан кийин не повторять деген жерден еженедельный понедельник, добавьте местоположение 115 деп жазабыз. Сохранить деген баскычты басып коебуз. Азыр бул жерде биринчи күндүн расписаниясы бүттү. Экинчи күндүн расписаниясын түзүш үчүн кайра эле ошондой эле кылып түзөбүз. Мисалы, бул жерден кайра белгилейбиз. Добавьте название деген жерден математика, мисалы 6-чы класс. Бул жерден 8:30, 9:15 ушул бойдон эле тандап коебуз. Не повторять деген жер, эгерде не повторять чыгып атса, саатты бассак астынан чыгат. Не повторять деген жерден еженедельный вторник дегенди тандап коебуз. Добавьте местоположение 115 деп жазабыз. Сохранить деген баскычты басып коебуз. Экинчи күндүн расписаниясы түзүлдү. Ушундай кылып калган күндөрдүн баардыгынын расписаниясын түзөбүз. Бул жерде азыр 9 май, 10 май өтүп кетти. 10 май өтүп кеткендиктен математика 6-чы класс деген мындай яркысты төмөнүрөөк болуп көрүнүп атат. Өтө элек сабактар болсо мындай яркий болуп көрүнөт. Мисалы, субботага коюп көрөлү. Мына субботага мисалы математика, мисалы субботага алгебра 9-чы класс деп коюп көрөлү. Биринчи сабакка коебуз. Биринчи сабакка койдук. Не повторять 8:30 башталат, 9:15 бүтөт. Не повторять деген жерден еженедельный суббота деген тандайбыз. 115 деп жазып туруп, сохранить деген баскычты басып коебуз. Мына бул жерде мисалы бул жерди мисалы өчүрүп таштайын. Мына өчүрүү үчүн эгерде туура эмес жазылып калса, өчүрүп таштасак да болот. Алгебра 9-чы класска мисалы суббота күнү сабагыңыздар жок болсо, удалить десек, все мероприятия деген тандайбыз. Окей деген басып койсок, мына суббота күндөгү сабак өчүп калды. Эгерде бул жерге кое турган болсок, мисалы субботада сабак болсо, математика 6-чы класс деп коюп көрөйүн. 6-чы класс. Бул жерде баягы не повторять деген баскыч чыкпай атат. Ал баскычты чыгаруу үчүн ушул жерден саатка мыштын көрсөткүчүн алып барып, 7 числого алып барып туруп, сол жак жагын бир жолу бассак, астынан не повторять деген баскыч чыгат. Биринчи сабак 8:30 башталгандыктан 8:30 тандайбыз, 9:15 бүтөт. Не повторять деген жерден еженедельный суббота дегенди тандап туруп, добавьте местоположение 115 деп жазып туруп, сохранить деген баскычты басып коебуз. Басканыбызда мына математика 6-чы класс понедельник, вторник күндө мындай жап-жашыл болуп көрүнбөй атат. Себеби бул күндөр өтүп кеткендиктен ошондой болуп көрүнүп атат. Биз настройкадан ошондой кылып тандап койгонбуз. Мына бул математика 6-чы класс субботадагы боло турган сабак алдыда келе турган, эми өтүлө турган сабак болгондуктан бул яркий болуп көрүнүп турат. Бул число өткөндөн кийин дагы бул жердеги календар мындай болуп, яркысты төмөн болуп көрүнүп калат. Эми бул жерден мисалы жылдыра турган болсок, мына 16-чы көрүнүздөр, автоматтык түрдө кийинки неделянын расписаниялары чыга берет. Басканыбызда мына математика дегендер жашыл болуп калды. Себеби бул сабактар өтүлө элек сабактар ушундай яркий болуп көрүнүп калат.
Мына бул жерде ар биринчи күн еженедельно понедельник, еженедельно вторник, еженедельно суббота дегендерге галочка койгондуктан автоматтык түрдө кийинки жумаларга ушул расписаниялар коюлуп кете берет. Эми бул расписанияны сакташтын кереги жок. Бул онлайн иштегендиктен автоматтык түрдө өзү Google календарга сакталып турат. Бул календарды бөлүшүп койсок да болот. Мисалы бөлүшүү үчүн бул жерден расписание деген жанында 3 чек бар. Эгерде расписание дегендин жанындагы X'ти баса турган болсок, бул расписание толугу менен Google календардан өчүп кетет. 3 чекти басканыбызда төмөнкүдөй менюлар чыгат. Бул жерден календардын түсүнү тандап койсок болот. Ал эми скрыт списка дегенди баса турган болсок, бул жерде тизмеден көрүнбөй калат. Ал эми показывать только этот дегенди тандай турган болсок, ушул гана календар көрүнөт. Настройки и общий доступ дегенди басабыз. Баскандан кийин бул календарды бөлүшүү үчүн төмөн жакта разрешение на доступ к мероприятиям деген бар. Бул жерден включить доступ по ссылке дегенди басып, ссылка менен бөлүшсөк да болот. Бассак, мисалы, ссылка чыгат, ушул ссылканы көчүрүп алып туруп, өзүбүздүн мугалимдерге бөлүшүп койсок болот. Ал эми жекече бөлүшө турган болсок, бул жерден добавить пользователей дегенди басып, жекече бөлүшүп койсок да болот. Мисалы, бул жерге ошол кимге бөлүшө турган болсок, электрондук почтасынын адресин жазабыз дагы. Электрондук почтанын адресин жазып бөлүшүп койсок болот. Бөлүштүк. Отправить дегенди басып коебуз. Бул календарды бөлүшкөндөн кийин телефондон дагы көрсөк болот. Компьютерден дагы көрсөк болот. Эгерде компьютерден кирип көрө турган болсо, мисалы, Chrome'га киргенден кийин өзүбүздүн аккаунтту тандап, азыр бизге мугалим календарды бөлүшкөндүктөн биз өзүбүздүн поштага киребиз. Поштага кирсек, биздин поштага кат келген болот. Себеби ал мугалим бизге календарды почта аркылуу бөлүштү. Мына бул жерден пользователь мугалим нөмүрдөр вам доступ к календарю деп турат. Бул жерден добавьте этот календар дегенди басабыз. Басканыбызда төмөнкүдөй болуп календар чыгат. Бул жерден добавить дегенди басып коебуз. Запросит доступ дейт, доступту ачпаптыр. Бул жерден календарга киребиз дагы. Включить доступ дегенди басып коебуз. Же болбосо бул жерден открыть календар дегенди басып көрөлү. Ссылканы коюп көрөлү. Ссылканы коюп туруп, ссылка менен кирсек, мына календар ачылды. Ушундай кылып календарды түзүп мугалимдер менен бөлүшүп койсоңуздар болот. Жалпы мектептин расписаниясын дагы ушундай кылып түзүп алсаңыздар болот. Ошондо же өзүңүздөрдүн жеке расписанияңыздарды түзүп алсаңыздар дагы болот. Компьютерден же телефондон өзүңүздөрдүн жумалык расписанияңыздарды көрүп турсаңыздар болот. Жанагындай эле календарды бөлүшүү үчүн дагы бир настройкасы калып кетиптир. Мисалы, календарды бөлүшкөндөн кийин
бул жерде настройки общий доступ дегенди басканда календарды кантип бөлүшүү боюнча кайра көрсөтүп коеюн. Бул жерден мисалы сделать общедоступным дегенге галочка коебуз, андан кийин окей дегенди басабыз. Бул жерге кимге бөлүшө турган болсок, ошол бөлүшө турган адамдын поштасын жазып туруп, бул жерден отправить басып койсок, поштасына кат барат. Кат баргандан кийин открыть календарь дегенди басса, ал мугалимдин Google календарынан ушундай болуп расписание көрүнөт. Мисалы, жалпы мектептин календарыны түзгөндөн кийин бардык мугалимдерге жөнөтүп койсо, ар бир мугалим өзүнүн расписаниясын Google календар аркылуу эле көрүп, сабактарга даярданып, сабактары кайсы күндөрү, канчанчы саатта боло тургандыгы боюнча маалымат алып турушат. Телефондон дагы эле ошондой эле кылып көрүшөт. Сиздер Google календар аркылуу ушундай кылып өзүңүздөрдүн же жалпы мектептин расписаниясын түзүп алсаңыздар болот. Бул жерден мисалы азыр неделя деп турат, бир жумалык расписанияны көрсөтүп турат. Эгерде сиздер чоңураак кылып туруп бир күндүк расписанияны көрүүнү каалай турган болсоңуздар, бул жерди басып туруп ден деген басып койсоңуздар, бир күндүк гана расписание көрүнөт. Азыр 13 майга мен жазган эместен пустой чыгып атат. Мисалы артка кайтып понедельникти көрө турган болсок, мына понедельник күнү расписаниялар гана көрүнөт. Эгерде бул жерден бир айлык расписанияны көрө турган болсоңуздар, бир айлык болуп чыгат. Мындай календар болуп чыгат. Бул жерден бир айлык расписанияны көрүүнүн кажети жок, анткени ар бир жумада расписание кайталанып турат. Ошондуктан неделя дегенди эле тандап коебуз. Ал эми бул жерден мисалы дагы бир настройкаларны карап көрөлү. Бул жерде 3 сызык баса турган болсок, жанындагы менюлар көрүнбөй калат. Ал эми бул жерди басып туруп, мисалы так, настройка общий доступ, төмөн жака түшүп көрөлү. Бул жерден башка настройкалары жок экен. Ал эми по поддержке сегодня бул жерден дагы бүгүнкү күндү көрсөтүп турат. Бул жерде неделя деген бас, показать выходные, показать мероприятия, ушундай кылып настройкаларны карап койсок болот. Ал эми ушул эле расписанияны распечатка кылып чыгарып алсак болот, же болбосо PDF форматында сактап алсак да болот. Ал үчүн мисалы бул жерде настройки деген бар. Настройки дегенди басканыбызда төмөн жакта распечатать деген бар. Распечатать дегенди басканыбызда төмөнкүдөй болуп чыгат. Бул жерден биз принтерге распечатка кылып чыгарып алсак болот. Мына кагазга ушундай болуп чыгат. Бул жерден распечатать дегенди басканыбызда төмөнкүдөй болуп чыгат. Азыр бир аз күтүп турсак, төмөнкүдөй болуп жүктөлөт. Мына жүктөлдү. Бул жерде мисалы сиздерде принтердин аты чыгышы мүмкүн. Эгерде ушул жерде принтердин аты турса, бул жерден печать деген бассак, биздин расписаниябыз принтерден печать этилип кагазга чыгат. Эгерде сиздер ошол расписанияны PDF форматында сактап алууну каалай турган болсоңуздар, бул жерден все страницы дегенди бардык страницаны чыгарып алсаңыздар болот. Копиясыны санын өзгөртүп, мисалы 2 десеңиздер, 2 копия чыгартсаңыздар болот сразу. Ал эми бул жерден принтердин аты жазылып турган жерди басып туруп, бул жерден сохранить как PDF дегенди баса турган болсоңуздар, еще деген бассак,
бул жактан дагы башка настройкалар чыгат. Эгерде бул жерден сохранить как PDF дегенди тандап туруп, сохранить деген бассак, биздин расписание PDF форматында сакталат. Мисалы, кайсы жерге сактай турган болсоңуздар, ошол жерден өзүңүздөр тандап туруп сактасаңыздар болот. Мисалы, бул жерден атыны өзгөртүп коелу. Мына расписание деп жаздык. Андан кийин сохранить деген баскычты басып коебуз. Эми проводникти ачалы дагы биздин сакталган расписаниянын PDF форматын карап көрөлү. Проводникти ачкандан кийин биз музыка деген папканын ичине сактадык. Бул жакта расписание деп мына PDF форматында ачабыз. Ачканыбызда төмөнкүдөй болуп жүктөлөт. Азыр жүктөлүп атат. PDF форматында сактап алып туруп, ошол PDF форматында дагы бөлүшүп койсоңуздар болот, же болбосо башка компьютерге көчүрүп алып туруп, принтерден чыгарсаңыздар дагы болот. Азыр ачканыбызда мына азыр документ жүктөлүп атат. Бул жерден чоңойтуп көрөлү. Мына демек кагазга ушундай болуп чыгат. Мына математика 6-класс, математика 6-класс 9:20 15-ке чейин болот. Алгебра 11-класс 10-10 10:55-ке чейин. Алгебра 11-класс 11:05-тен 11:50-ге чейин болот. Бул жерде 115 дегени 115-чи кабинетте болот. Ушундай кылып кагазга дагы чыгарып алсаңыздар болот. Бул Google календар менен ушундай расписанияларды жана башка мероприятияларды белгилеп алып, ар кандай электрондук расписанияларды түзүп алсаңыздар болот. Жанагы башында айткандай эле, жеке өзүңүздөрдүн расписанияңыздарды же болбосо жалпы мектептин расписаниясын түзүп алып иштесеңиздер болот.